Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жердештер. Мен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы. Кечээ күнү 21 сентябрда Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путин жаңы указга кол койду. Ал Россиянын жарандарын мобилизациялоо тилеги менен. Ал мобилизациялоо биз мекендештерге бир сыйра айта кетейин, эч кандай кыргыз мекендештерге, жөнөкөй мигранттарга Кыргызстандын жаранына эч кандай тиешеси жок. Кандай иштеп атсаңыз, ошондой эле иштеп жүрө бериңиз. Булар болсо военно обязанный деп коет, аскерге кызмат кылчу орус жарандарын, именно орус жарандарын ошолорго тиешеси бар. Андан тышкары кыргыз мекендештердин кээ бирөөнү билебиз, кыргыз паспорттары бар. Эгерде паспорттардын сроктору өчүп калса, анда элчиликке бүтүп калса, эгерде элчиликке барып эле СВР деп коет, свидетельство о возвращении на родину. Ошону жашынакай шашпай эле алып, аны алгандан кийин силерге бир ай мөөнөт берилет. Ошо бир айдын мөөнөтүнүн ичинде азыр 100 миңден 80 миңден билет албай эле, эгерде мекенге келем десеңиздер, Кыргызстанга келем десеңиздер, анда ошо кыргыз паспортуңуз менен Кыргызстанга шашпай учуп кете берсеңиздер болот, силерге эч ким тийишпейт. Ошондой мекендештер. Кыргыз паспорту бар Кыргызстандын жарандары болсо, алар силер Россия жергесинде жашынакай эле иштеп, эмгектенип жүрө бериңиздер. Силерге жана мобилизация деген эч кандай тиешеси жок, мекендештер. Дагы маалыматтар болсо айтып турабыз. Азырынча ушундай, мекендештер. Сак саламат болуңуздар. Дагы толуктоп кетчү нерсе, эгерде биздин мурунку мекендеш Орусиянын жараны болсо, анын паспорту болсо, ошо 10 жылга чейинки мөөнөтүндө болсо, допустим, 10 жылга чейин паспорт алган болсо, алар да чакырылбайт деп жатат. Чакырылуу болсо, чакыруу ошол 10 жыл мурда паспорт алган жарандарга тиешеси бар. Экинчиден болсо, кимдин 3 баласы болсо, аны үчөөтөн несовершеннолетний болсо, алар дагы чакырылбайт деген сөздөр айтылып жатат. Сак саламат болуңуздар, мекендештер.